Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгы. Ички иштер министрлигинин маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгы бай тарыхка ээ. Милициянын бул кызматы жөнөкөйдөн өсүп өнүгүп, татаал заманбап техникалар жабдылган эң күчтүү системага айланды. Аталган кызмат 1918 жылдан баштап Ички иштер министрлигинин маалымат аналитикалык кызматын камсыздап, кылмыштуулук менен күрөшүп, ошондой эле коомдук тартипти сактоодо илимий документалдык изилдөөлөрдү жүргүзүп, ыкчам маалыматтарды өз убагында топтоп, анализ жасап, жогорку технологиялык жетишкендиктерди багынтып, кылым карытып жүрүп, кубаттуу, күчтүү, заманбап санариптешке башкы башкармалыкка айланган. Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгы учурда дайыма ыкчамдыкты талап кылган 4 тарабын камтыган так маалыматтар жана архивдик алтын фондусу бар санариптешкен система менен коомдук тартипти сактоого зор салым кошкон, элге күнү түнү кызматын арнаган милициянын эң орчундуу, кубаттуу кызматтарынын бири болуп саналат. Башкы башкармалыктын учурда аткарып жаткан негизги багыттарына кыскача токтоло кетсек, учурда жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында республиканын аймагында бирдиктүү терезе режиминде 7 борбор жана 39 кызмат көрсөтүү пункттар ачылган. Аталган борборлор тарабынан жарандарга төмөндөгү кызматтар көрсөтүлүүдө. Алар Кыргыз Республикасынын аймагында адамдын кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгы, соттуулугунун бар же жок экендиги жөнүндө маалым кат берүү, кооптуу жүктөрдү ташыган транспорт каражаттарын коштоп жүрүүгө берилген документтер жана уруксаттар, жарандык жана кызматтык куралды, кооптуу жарылуучу заттарды жана пиротехникалык буюмдарды сатып алууга берилген лицензиялар жана уруксаттары. Бул маалым каттар электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу электрондук форматта берилет. Учурда жарандар үчүн бардык ыңгайлуулуктар түзүлдү. Анткени маалым катты республиканын бардык облустарында жана үйдөн чыкпай эле электрондук түрдө алуу мүмкүнчүлүгү бар. Акыркы 3 жыл ичинде республика боюнча жарандарга 1 590 000 маалым кат, 28 825 апостилдештирилген маалым кат берилсе, министрлер кабинетинин токтомуна ылайык Ички иштер министрлигинин Баткен облусундагы бирдиктүү терезеси жарандарга 35 000 маалым каттар жана башка документтер акысыз бекер берилди. 2024 жылдын 4 айынын ичинде эле 18 000ге чукул маалым каттар берилген. Андан тышкары кылмыштуулуктун санын азайтууга жана жарандардын коопсуздугун камсыздоону жакшыртуу максатында республиканын бардык аймагында видео байкоо камераларынын географиялык камтылышын кеңейтүү боюнча чаралар көрүлүүдө. Заманбап технологияларды колдонуу менен издөөдө жүргөн кылмышкерлерди кармоо, идентификациялоо, ошондой эле дайынсыз жоголгон адамдардын жүргөн жерин аныктоо жүзөгө ашырылууда. 2021 жылга чейин 70 гана сырткы видео байкоо камералар орнотулса, бүгүнкү мезгилде сырткы видео байкоо системасына 904 видео байкоо камералары туташтырылып, республиканын бардык облустарын камтуу боюнча иштер жүргүзүлүп, өзүнүн жемишин берип жатат. Жүргүзүлгөн анализдердин негизинде сырткы видео байкоо камерасы орнотулган жайларда кылмыштуулуктун санынын кыскаруусу байкалууда. Учурда сырткы видео байкоо системасына видео байкоо камераларын туташтыруу иштери улантылууда. Жасалма интеллектти ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүнө киргизүү менен кызматкерлердин суроо талаптары боюнча кылмышка шектүү жана изделип жаткан адамдарды, белгисиз өлүктөрдү биометрикалык идентификациялоонун натыйжасында кызматкерлерге жана жарандарга жеңилдетилген шарттар түзүлгөн. Мунун натыйжасында белгисиз өлүктөрдүн өздүгүн аныктоо менен анын жакындарына маалымат ыкчам берилүүдө жана дайынсыз жоголуп издөөдө жүргөн жарандардын жайгашкан жери такталып, үй бүлөсүнө жана туугандарына кайтарылууда. Жаңы маалыматтык системалардын киргизилиши менен ички иштер органдарынын кызматкерлеринин ыкчам түрдө маалымат алуусун камсыздоо максатында бүгүнкү күндө 21 автоматташтырылган маалыматтык система ишке киргизилген. 2020 жылга чейин 6 гана маалыматтык система болсо, бүгүнкү мезгилде 21 маалыматтык система иштеп жатат. 2021 жылга чейин 70 гана сырткы видео байкоо камералар орнотулса, бүгүнкү мезгилде сырткы видео байкоо системасына 1059 видео байкоо камералары туташтырылып, республиканын бардык облустарын камтуу боюнча иштер жүргүзүлүп, өзүнүн жемишин берип жатат. Жүргүзүлгөн анализдердин негизинде сырткы видео байкоо камерасы орнотулган жайларда кылмыштуулуктун санынын кыскаруусу байкалууда. Учурда сырткы видео байкоо системасына видео байкоо камераларын туташтыруу иштери улантылууда. 2023 жылы Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлери кызматтык маалыматтарды ыкчам алуу үчүн атайын планшеттер менен камсыз болушкан. Ошондой эле 2022 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда алардын ишмердүүлүгүн координациялоочу жана мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөөчү аспап катары кызмат кылган боди камералар ишке киргизилди. Жол кыймылынын эрежелерин бузуучуларды аныктоого багытталган автоураган мобилдик жана стационардык аппараттык программалык комплекстеринин техникалык жактан камсыз
камсыздоо жана башкаруу боюнча 2022 тартып комплекстүү иштер жүргүзүлүүдө. Республиканын ички иштер органдарына жүктөлгөн милдеттерди аткарууда маалыматтын үзгүлтүксүз берилишин камсыз кылуу үчүн байланыштын ишенимдүү, заманбап санариптик технологияларын киргизүү менен аналогдук радио байланышын санариптик шифрленген режимге өткөрүү жүргүзүлүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, коомдук тартипте кызматкерлердин коопсуздугун камсыздоо, чыр-чатактарды, укук бузууларды жана кылмыштарды видео камерага тартып алуу, кызматкерлердин тартибин жогорулатуу, кызматкерлердин ишинин ачык айкындуулугун жана кайгуул кызматтын автоунааларынын кыймылын көзөмөлдөө жаатында, ошондой эле коррупциялык фактыларды болтурбоо, коюлган милдеттерди ыкчам чечүү максатында Бишкек шаардык милициянын кайгуул кызмат башкармалыгынын жана Ош шаардык милициянын кайгуул кызмат бөлүмүнүн кайгуул кызматынын унааларына GPS навигациясы бар видео регистраторлор сатып алынды жана орнотулду. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгы тарабынан укук коргоо органдарына кылмыштарды ыкчам иликтөөгө жана ачууга көмөк көрсөтүү максатында маалыматтык эсепке алууну түзүү жана маалымат базаларын жүргүзүү, ошондой эле санариптик технологияларды өнүктүрүү боюнча иштерди дагы да болсо улантылып ишке ашырылат. 2024-жылы Кыргыз милициясы өзүнүн 100 жылдык маарекесин белгилеп жатат. Ал өзүнүн басып өткөн жолунда көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, жогорку профессионалдуулукту жана берилгендикти көрсөттү. Кыргыз милициясы мыйзамды жана коомдук коопсуздукту коргоо гана эмес, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн жагымдуу жагдайды түзүүгө чоң салым кошуп келет. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүнө заманбап технологиялардын жетишкендиктери менен санариптик технологиялар ийгиликтүү киргизилүүдө. Булардын негизинде ички иштер органдарынын бардык бөлүктөрүндө ички процесстердин ыкчамдуулугун жана натыйжалуулугун жакшыртууга жеткиликтүү шарт түзүлдү. Учурда Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүндө санариптик технологиялардын пайдалануу менен келечек муундар үчүн күчтүү, коопсуз жана адилеттүү коом курууга алгылыктуу аракеттер жасалууда. Ушул чоң маареке менен Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин жетекчилерин, кызматкерлерин жана ардегерлерин чын дилимден куттуктайм. Келечекте Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарына болгон элдин ишенимин маалыматтык технологиялар бөлүмдөрүнүн кызматкерлери өздөрүнүн жөнгө салынган жана так ишинин аркасында арттыра тургандыгына ишенебиз.